Дагы бир салтты айталы. Кайнагалар келиндерин көргөндө баш кийимдерин, үстү башын не кылган оңдогон. Көлдө бүгүнкү күндө да бар. Не кылып баш ийип, кайнагасында жашы 80ге чыгып калса дагы жүгүнүп сый урмат көрсөткөн. Ассаламу алейкум, саламатсызбы? Баке кандайсыз, аке кандайсыз, аба кандайсыз депчи. Анан кийин кайнагасы эмне экен, баш аягын жыйнап этияттап турат экен. Жакшы деп. Үйүнөн кайсы буюм сурап барса да эмне дейт? Лекпай деп берет да, анткени келини жыпылдап сыйлап атса. Сап бул келип. Әлі сыйып жатпаған жери жок. Сый жөнө. Мына ошол сыяктуу кыргыздын салты менен акыры терең кирип, бекем кармансак, эркеги эркекти бойдон калат, ата бойдон калат, бала бойдон калат. Чоң эне тайына бойдон, тайына бойдон, жеңе бойдон, кыз бойдон, бала бойдон калат. Ар ким өзүнүн ордунда калат. Болбосо бүгүнкү күндө тиктоктордо көрүп атасыздар, жана башка соцсеттерде жөнөтүшөт ушул туурабы эмес деп аймакта тиктеп отурган убактта жок, жөнөтүшөт ушул туурабы деп. Бүт эле кеңеш берип аткан. Сен өзүңдү жакшы көрүшүң керек, элине дейт, айта берет, ага көңүл бурба сен. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам элине берет дегиле деген эмес. Адам баласы биринчи калпычы деген наамга конуш үчүн, же чынчыл деген наамга конуш үчүн чынчылдыкка да эмгек сиңиш керек. Сиз дайыма чын мамиле жасай береткес, элдин баардыгы эмне дейт? Баланча деген адам ал чынчыл, ал убадага бекем, калп айтпайт, дайыма чындыкты сүйлөйт деп айта берет экен элдин баары. Анан кийин периштелерге Алла Тааланын буйругу келет экен. Ушул адамды чынчыл деп мөөр баскыла деп. Андан кийин ана чынчыл деген мөөр басылат экен. Калпычы деген адам төрөлгөндө эле калпычы болуп төрөлбөйт экен. Эмне кылат экен? Калпты айта берет экен, элдин баарын алдап өтөт экен, анан аферист деген статусту алат экен. Алгандан кийин бүт ана мөөр басылат экен. Элдин баары калпычы, баланча калпычы деп бергенде, ана Кудай Тааланын буйрук келет экен. Мөөрүнө баскыла, бул адам кәззә, өтө жалганчы деген калп айтуунун туу чокусуна жеткен деген сөз. Фаал грамматикада, күчөтүү мааниде айткан. Өтө калпычы деген сөз. Мисалы, акилун деген тамак жеүүчү деген сөз. Аккарин өтө көп тамак жегендерди деп коет, кайра кайра жегендерди. Ашкебери. Ашкебери деп коет. Тойбойт да. Жосо сугла. Сол маанилери бар кыргыздарда. Ана сөз байлык кедей дейбиз. Бар эле, жашнакайда сөздөр бар. Болгон адай китепти өзүбүз окубайбыз. Ана чыкпай жата берет ал тиги. Китеп ичинде калып калат да, көчөдө мындай сөздөрдү колдоно беребиз. Мына ошондуктан Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам демек тагдырыбызга кимдир бирөөнө калпычы, кимдир бирөөнө чынчыл деп мөөр басылбайт экен. Адам өзү табат экен. Пейил, адам өзү пейилден табат деген сөз бар го, билесиздер. Кыргызда соң сөз бар. Адам пейилден табат деп. Пейил деген сөздүн арабчадан фе'ил деген сөздөн чыгат. Жасаган иш аракетине жараша табат деген сөз. Пейилиңен табасың деп коет го. Биз аны ниетинен деп да түшүнүп алганбыз. Ниет кылса эле баары болобуз, болбойт. Кылган ишибизден. Бирөөгө кечкеле жамандык кыла бериңизчи. Жалаң адамдар баары сизди не кылат, жаман карап калат. Жакшы мамиле кыла бериңиз, бирөөнү алдабай эле коюңуз, пайдаңыз тийбесе дагы, зыяныңызды тийгизбей, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Кандай, бала болсо, бешик боңбек болсун. Ой, небере кут болсун. Деп мисалы, үй алса, үйүң ар жолдо үй болсун. Машина алса, современный баталга чыкпады, туурабы? Алдынан шамал шуулдап өтүп турсун деп. Пайгамбар уагында балким башкача айтылбаган ошол. Аллахта жок экен деп. Максат эмне? Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ачык хадиси бар. Адамды суктандырган нерсени көрсөңөр, ошого карай жакшы каалоо тилектерди айтып койгула дейт. Кудайым бериптир да, Кудайым кут кылсын дегенде каалоо тилектерди айтып койсок, көз тийбей калат экен. Антпесе пайгамбар эмне деген? Фаинал айна хаккун, албетте бул көз бар деген. Көз чатак экен бул. Атайын өтүп көрдүк го, көз темасын атайын өтүп өткөндө бир айдан өтүп калды. Кээ бир адамдар ушунчалык көзүнүн күчтүүлүгүнө айтып атпайбы? Чатырдымда этегин ачып туруп, "Ой таңыроо, тетиги уй экен да, тө экен да таңыр. Мындай төөнү көргөн эмесмин" деп коет экен. Кулайт экен. Бирок ынсаптуу көзү барлар. Калганына тийишпейт экен. Бирөөсүн көздөйт экен. Ошол төө кулайт экен. Анан кантип эле чуркап барат экен, эмне болот деп. Ой билбейм, жашнакай эле кетип кулап калганда дай атаң көрөм, кырсык. Бакыргызда сөз бар го? Малга көрүнсүн, жанга көрүнбөсүн деген. Жакшы мындай соротмо жакшы сөзүбүз бар. Карачы, малга да зыян чыгаса, кантип көңүл айтканды кыргыздар коюп калган. Бөлөк улутта барбы жок билбейм. Бирок кыргызда бар.
Malga bölünsün, canga bölünбесин. Men эстедим, mal менен чыгып кетсин деп коет кайра. Бүттү, сөз бүттү. Буга сөз кошо албайсыз, ала албайсыз. Ушу макал жөнүндө айтсаң да кээ бир чычалап эле эмне дейт? Койгулачем калып эле алдагы сөз бизге кереги деле жок деп. Демек ал кыргыз эмес, канында бирдеке бар да. Канында точно бирдеке бар. Өзүн жүрөгү кыргыз деп соккон болсо, мен мусулман кыргызмын деп соккон болсо, сүйүнү менен кабыл алыш керек. Мисалы, дәлил катары айтайын. Арабтарда жақсы сөз бар. La taqul abi kada wa kada. Менин атам мынандай, мондай болгон, тигиндей болгон айтпа. Валакин qul ana kada. Бирок мен мынандаймын деп өзүңдү айт деген арабтардын сөзү бар. Бирок узун болуп кеттиби бул? Кыргыз мындан дагы сулуураак кылып сонун айткан. Эмне деп айткан кыргыз? Өзү эч нерсе кылып кыйратпаган, атасынын жасаган ишин айтып мактанат дейт. Атаңыз айта берет, эчкимдин атабыз жөнөкөй эмес, билесиз го, чоң аталарыбыз. Чоң молдо болгон, чоң уста болгон, чоң батыр болгон. Төрөлгөндө бирликтин сарма ичкенде айтып берейин деп анан токтоп калабыз. Манастык 12 литр ичет го, билесиздер. Биздики 1 литр ичиш мүмкүн, бирок ошошпай калат дейм, аян айтпайсың. Береректен айтасыз. Бирок ошентип айтпады. Айда жок айтып, муну деле кыргыз айткан. Өзү эч нерсе кылып кыйратпаган, атасынын жасаган ишин айтып мактанат дейт экен. Анын кереги жок экен. Мына жерде көчө тили менен айтканда, эркекче айтканда, ар бирибиз атабыз азыр. Кээ бирибиз чоң атабыз, кээ бирибиз келечектеги атабыз. Ошо бойдок балдарга кабыл тилек айтам, татыктуу ата болушун Кудайдан тилейм. Үйлөнсөң ата болуп болбойт экен да. Бала болсо анан ата болот. Бала болсо аялдын күйөөсү деген атка конот. Аялдын күйөөсү деген атка конуш деле бул деле эркек. Безаттап бирдеме түгөнүп калган болсо ата болбойт. Кудай сактасын. Таба эмес тобо. Суук тийгизип, тинип кетип. Ал дагы туура эмес дары аталгандан болот экен. Өзү шарият эмне дейт? Уста кесерди гана жууп кой дейт. Болбой эле нар жактан бери жууп атышпайбы? Краниктен бери. Анан бала болсо анан суук тиет. Бүттү. Анан шилекей акма болот. Анан эмне жаман? Дарат жаман болуп калат. Этиятташ керек. Жаш балдарыңыздарга ачык айтып үйрөтүңүздөр. Жан намаз окуп аткандар, айнан үстүңкү дарат аласыз. Жел чыкканда жуубайсыз деп айтыш керек. Бизде эмне болот? Жел чыкканда да жуудуруп атат. Кээ бирлер такыбалыкка жууппай дейт. Эмнеге деп сен такыбалыкка жууп койгон жакшы деп. Анда такыбалыкка шымын да алмаштырсын. Ич кийимин да алмаштырсын. Тура окшош эле да. Ошон үчүн шариатты божомолдонбойт. Менимче менен кетпейт. Шариат так келсе китеп менен кетет. Бул жагы күнчыгышта барсаңыздар, бул жагы күнбатыш, түндүк түштүн баарын кыдырсаңыздар, Ханафи мектеби бир эле жооп берет. Көрүнгөн шейхти айтпайт. Мастап кармагандар да бир шейхти айтат. Ал шейхи толук илимди да алып бүткөн эмес, же бир жерде куугунтукта жүргөн, же бирдеке болгон. Ханафи мектеби дүйнөбүздүн таң калтырган мектеп бул. Шариаттын бардыгын ортосуна койгон. Өткөндө айтпадык го, кышта алдыга тат дейт, жайында артка тартып үстүн жагы дейт жана бумаганы тазалаганда. Эмне үчүн? Анткени булганып калбасын бер жак деп. Болбосо айырмасы жок, боло берет өзү, жууп, ишыгылып жуулуп тазаланса болду. Бир этияттык бул. Ана эми дарат алып бүтүп, даратканада бособосун аттасаңыз, жел чыгып кеткендей болуп кетет кээде, улуу сөзү уят жок дейт. Ошого көңүл бурбагыла дейт пайгамбарыбыз. Жандат деген атайын шайтан бар. Кичине жел чыкканда сезим алып келе берет сизге. Ошого көңүл бурбаш керек экен. Эч нерсе болбойт ал. Пайгамбарыбыз алдын ала айткан муну. Азгырылбагыла ошол. Бул көңүлүңүздү буруп, андай убакыт ар бир адамда болот мындай. Кээде болуп калат. Көңүл бурбайлап, даратым сынган жок деп эле кете бериңиз. Ана да болбосоңуз пайгамбарыбыз дагы хадиси бар. Жыты келмейинче дарат бузулбайт деген мындайлар. Жыт келмейинче. Ошондой адамдарга тиешелүү бул. Жалпы адамга тиешеси эмес. Тиешеси жок. Ана жалпы адамга тиешеси бар экен, ана шамалканага туруп алып, кичинеден коюп туруп эле. Чын. Бул бир гана ошондой азгырыкка түшүп калган адамдарга тиешелүү бул.